Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Балдар, бүгүн биз саякатка чыгабыз. Саякатта Ы тамгасы менен таанышабыз. Ы тамгасы катышкан муундарды окуганды үйрөнөбүз. Бизге жардамга Актан жана Акылай келет. Даярсыңарбы? Анда саякатка кеттик. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Аптабым бак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Аптабым бак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңбы? Тамгаларды такыр жаттай албай аткан сенсиңби? Ооба, менмин. Дайым эле чаташтырып алам аларды. Мына азыр эле бу тамганы жогото алдым. Ой, мен андай тамганы азырынча тааный элекмин. Мен дагы билбейм. Келгиле, анда чогуу издейли. Балдар бизге жардамдашышабы? Кандай дейсиңер силер? Балким пытамга могул болуп жүрбөсүн. Жок, бул Ты тамга. Мен билем аны. Мен билем. Мынакей. Такай, эмне деп атасың? Унутуп калдыңбы? Бул деген М тамгада. Биз муну тапканда сен өзүң эле жонуңа көтөрүп жүрбөдүң беле? Туура, эми күчүнө чаташтырып алыпмын. Боло берет да. Чын эле тамгалардын баары окшош. Тамгалар көп экен. Кайсынысы тамга болду экен? Келгиле, балдардан сурап көрөлү. Ырас эле. Балдар, бизге П тамганы көрсөтүп койгулачы. Силерден сураныч. Рахмат силерге. Аябай азамат экенсиңер. П тамга деген ушундай турбайбы? Түшүнүксүз эле бирдеме. Эми муну кантип жатташ керек? Мен билем кантип жатташты. Муну тааныш бир нерсеге айлантыш керек. Кантип? Мисалы, П тамгадан дарбаза болот. Анан такага да окшош. Тобокечай, тамга дароо кызыктуу боло түштү. Ары жагы андан да кызыктуу болот. Келгиле, П тамганы көбүктөрдөн тизели. Мүмкүнбү? Мен тизип көрөйүн. А мен Пны таякчалардан тизейин. Балдар, силер дагы П тамганы тизип көрсөңөр болот. Аны үчүн кандай болбосун, майда буюмдар жарай берет. Тамгаларыңар аябай коз болуп калды. Балдар, силер азаматсыңар. Эми дагы эмне кылабыз? Шалбада чуркап ойнойбуз. Такай, бол дейми.
Ал эрте. Менин туяктарым чарчап калды. Чуркагым келип атат. Бизге эс алганыбызга эмне жардам берерин мен билем. Тамганы тап деген сыйкырдуу оюн. Аны кантип ойнойт? Мен тамганы туурайм, а силер табасыңар. Башта. Бул ты тамга. Кызык ойун экен. Акылай, дагы бир тамганы туурачы. Тамганы экөлөп туураса деле болот. Аптан мага жардам берчи. Ны тамга болуп калды. А бул тамга кайсы? Ны тамгасына окшош экен. Бирок кичине башкача экен. Эстедим, бул А тамга. Туура. Эми мен туурайымбы? Бул эмне тамга? Бул П тамга да. Эми балдар да ушул оюнду ойношсун. Азаматсыңар балдар, силердики эң сонун болду. Аябай күлкүлүү оюн экен. Туягымда эс алып калды. Башка тамгаларды да кайталап алдык. Келгиле, эми аларды жазалы. Сонун акыл экен. Мен П тамганы жазам. А мен А тамганы жазам. Бул П тамга. А бул А тамга. Экөө чогуу Па болот. Мага бергилечи окуйун. П А чогуу болсо А. Па. Музыкалуу тамгалар болуп калды. А тамганы алып таштап, ордуна О тамганы жазсак, Анда По болот. По. Муну да ордосо болот. Саламатсыңарбы балдар? Эмне кылып атасыңар бул жерде? тамгалар менен ойноп атабыз. Ой, Азамат, турбайсыңарбы? Тамгаларды да билесиңерби? Билебиз. Бирок азырынча толук эмес. Кээ бирлерин гана. А П тамганы билесиңерби? Кана көрсөткүлөчү мага. Мынакей. Ой, Азамат десе, туура. Анда мен силерге тоскоол болбоюн, ойной бергиле ушинтип. Ура! Мен жаттадым. П тамгасын эстеп калдым. Рахмат силерге балдар. Эч нерсе эмес. Биз жардам бергениңизге дайыма кубанычтабыз. Айрыкча сен такай. Болуптур эми. Туура эмес айтып турмун. Көрсө тамга үйрөнгөн аябай кызыктуу болот турбайбы? Тамгалар менен ар түрдүү оюндарды ойлоп тапса да болот. Ошондо алар оңой жатат экен. Анда балдар, Акыл менен Акылайга ыраазычылык билдиребиз. Силер П тамгасын эстеп калдыңарбы? Анда муунда окуганды үйрөнөбүз. Ап. Оп. Оп. Ап. Оп. Па. По. Ап.
Бай. Оп. По. Х тамгасы кандай жазылат деп ойлойсуңар? Карагылачы, Х тамгасынын элементи баш тамгасы жазылганда эки сызык жана үстүндө бир сызык менен жазылат. Ал эми кичине тамгасы ылдый сызабыз жана экинчи сызыгы ушундай жазылат. Ырды жаттап алгыла. Пахта, пилге, партага Х жазылат баш тамга. Х тамгасы болбосо парча айланат арчага. Саламатта тургула балдар, кайрадан көрүшкөнчө.